Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда бүгүнкү күнгө карата Кыргызстан боюнча эпидемиологиялык абал тууралуу брифингди баштайбыз. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Усенбаев Нурболот Төлөшович маалымат берет. Түз эфирде ЛТР, КТРК, Ала-тоо 24, Пирамида 5 канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле Эл ФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О текущей эпидемиологической ситуации по Кыргызстану расскажет заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Усенбаев Нурболот Төлөшович. Прямой эфир брифинга вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала-тоо 24, Пирамида, 5 канал, через областные медиацентры, через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, на радиостанциях Эл ФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Анда эмесе Нурболот Төлөшович, сөз сизде. Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүнкү 21 май 2020 жылга карата статистикалык маалыматка токтоло кетем. Бир сутка ичинде жалпысынан 19 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Бишкек шаарынан 8, Ош областынан 5, Жалал Абад областынан 4, Баткен областынан 2 бейтабыз айыгып аман-эсен үйүнө кетти. Лабораториялык тастыктоолордун жыйынтыктары отрицательный болуп чыгышты. Ошон менен жалпысынан бүгүнкү күнү 929 бейтап айыгып ооруканадан чыгып кетишти. Өткөн суткада 21 майга карата республика боюнча 1894 лабораториялык изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Ошонун жыйынтыгында дагы 43 лабораториялык тастыкталган COVID-19 учуру катталды. Бишкек шаарынан 22, Нарын областында 8 учур, Ош областында 4, Ош шаарында 5, Чүй областында 1, Баткен областында 2 учур жана Санкт-Петербургдан келгендердин ичинен дагы 1 учур катталып туруп атат. Жалпы тастыкталган COVID инфекциясынын учуру бүгүнкү күнгө 1313 учуруна жетти. Бөлө келгенде анын ичинде Жалал Абад областында 154, Ош областында 201, Ош шаарында 129, Чүй областында 106, Бишкек шаарында 342, Баткен областында 24, Нарын областында 221, Ыскөл областында 14, жана буга кошумча Солилецтен келген биздин жарандардын арасынан 104 табылды. Санкт-Петербургдан келген мекендештерибиздин арасынан дагы 15 лабораториялык тастыкталган учуру табылып чыкты. Бүгүнкү күндө биздин ооруканаларда 370 бейтап жатат. Оор абалдагысы 12, жандандыруу бөлмөсүндө 5 туруп атат. Орточо оор абалда 51, канааттандырарлык калыбында бүгүн 307 туруп атат. Чыгып кеткендердин саны 929, каза болгондор 14. Бизде медициналык көзөмөлдөө жана үй карантиндерде бул тастыкталган оорулар менен байланышта болгон жактардын саны 6435 киши түздү. Бүгүнкү күнү булардын үстүндө медициналык көзөмөл туруп атат. Ошол эле учурда республикада обсервацияда жаткан адамдардын жалпы саны бүгүн 1902 түздү. Бир аз статистикага кеңири токтоло кете турган болсок, ошол шаар райондор боюнча дагы бир аз маалымат бере кетсек, мына Бишкек шаарынан 342, 22 жаңы болуп атат. Айыгып кеткендердин саны Бишкек шаары боюнча 305. Кече чыгып кеткени 8 болду. Шаар боюнча каза болгондордон 4-өө Бишкек шаарында болуп атат. Бүгүнкү күнү Бишкек шаарынын жарандары госпитализация 33-ü бүгүн ошо бейтапканада турат. Ош шаарында 132
саны туруп атат. 5 жаңы айыгып кеткендердин саны 111 Ош шаарынан, каза болгондордон 2 Ош шаарына катталып атат. Госпитализацияда бүгүн 19 туруп атат. Ош областы боюнча 198, 168 айыгып кетти. 4 каза болгондор Ош областынан катталып атат. 26 бүгүн бейтапканаларда туруп атат. Ош областынан Нокат районунан 118 катталган, 111 айыгып чыгып кетип, 3 каза болгондор ошо Ош областы боюнча 4-түн 3 ушу Нокат районунда болду. Бүгүнкү күнү 4 бейтапканада туруп атат. Кара Суу районунда 48 катталды эле, 38 чыгып кетти. Бүгүнкү күнү ошо каза болгондордун бирөөсү ошо Кара Сууда, Ош областы боюнча 4 болчу, ошо бирөө Кара Сууда, 9 бүгүнкү күнү дагы эле дарылоо улантылып жатат. Чоң Алайда 6, Өзгөн районунда 22 катталган, Алай районунда 3 ошол эле учурда Кара Кулжа районунда дагы 1 учуру катталып, бүгүнкү күнү дарылоо мекемесинде. Жалал Абад областы боюнча 154 катталган, анын ичинен 137 айыгып чыгып кетти, 17 бүгүнкү күндө дарылоону улантылып жаткан учур. Жалал Абад областы боюнча ошо Сузак районунда 87 болду эле, 86 аман сен айыгып чыгып үйлөрүнө кайткан, бирөөсү дарылоону улантып жаткан учур. Ала Бука боюнча 15 учур катталып, 15 тең айыгып чыгып кетти. Жалал Абад шаары боюнча 8 учур катталган, 7-өсү айыгып үйүндө, бирөөсү улантып атат дарылоону. Аксы районунан 2 учур чыгып, 2 тең айыгып кетти. Кара Көл шаарынан 1, Майлуу Суу шаарынан 2 учур болгон, Тогуз Тородон 4 учур болуп, 3 айыгып, бирөөсү дарылоону улантып атат. Чаткал району билесиздер, ал жерде ошол бир эпидемиялык бейгамсыздык болуп катталган, 35 учуру катталган, 21 айыгып чыккан. Өткөн суткада 4 айыгып лабораториялык текшерүүдөн өтүп үйүнө чыгып кетти. 14 бүгүнкү күндө дарылоону улантып жатат. Нарын областы боюнча 221 учуру катталды эле. Өткөн суткада 8 жаңы учуру болду. Мунун 106сы айыгып үйүнө чыгарылган. Каза болгондордун бирөө ушу Нарын областында. 114 бүгүнкү күнү дарыланып улантып жаткан учуру. Бу 221ден 117 Нарын районунан болду. 15 бүгүнкү күндө айыгып чыккан, 101 бүгүнкү күнү дарылоону улантып жатат. Ат Баш районунда 77 учуру катталган, 74 айыгып чыгып, 3 бүгүнкү күнү дарылоо процесси аяктап калган учуру. Кошкор районунан 3 тең айыгып чыкты. Актала районунда жугузуп алгандардын саны 10 болуп, 10 киши тең бүгүнкү күнү дарыланып, жанакындай биздин бейтапканада туруп атат. Жумгал районуна дагы 14 COVID-19 жугузуп алган адамдар табылган, ал жерде 14 тең бүгүнкү күндө айыгып бейтапканадан чыгарылган. Чүй областы боюнча 106 учур катталып, 72 айыгып чыкты. Бүгүнкү күндө 3 каза болгондордун 3 ушул Чүй областында каттоого алынган, 31 бүгүнкү күнү дарылоону улантып аткан учуру. Ала келсек, 36 Ала Мүдүн районунда 27 айыгып чыгып кетти, 9 дарыланып жатат. Москва районунда 14 учур болчу, 12 айыгып чыгып кетти, 2 дарылоону улантып атат. Кемин районунда 7 учур болгон, 6 айыгып чыкты. Сокулукта 32 учуру катталып, 19 айыгып чыгып, 13 бүгүнкү күнү улантып жаткан учуру. Токмоктон 3 учуру чыгып, 3 тең айыгып ооруканадан чыгарылган. Жайыл районунда 4 катталып, 3 аман-эсен айыгып чыкты. 1 учурда ошо каза болуп калган учур ушу Жайыл районунда катталды. Ысык Ата районунан 8 киши катталды эле, 2-өсү айыгып чыкты, 5-өсү бүгүнкү күнү дарыланып жатат, бирөөсү каза болгон. Панфилов районунда 1 учур, Чүй районунда 1 учур катталып, бүгүнкү күндө дарыланып жаткан учуру. Ысык Көл областында 14 учур катталды эле, анын 10-у айыгып чыгып, 4-ө бүгүнкү күндө дарыланууну улантып жатат. Бул Түп районунда 2,
Каракол шаарында 8, Ак Суу районунда 1, Балыкчы шаарында 2 учур болчу, Жети Өз районунда 1 учур болуп, мына бүгүнкү күндө 4 дарыланып жатат. Баткен областы 27 учур болгон, 20сы айыгып кетип, 7-сү бүгүнкү күндө бейтапканада дарылоону улантып жаткан учуру. Бул Кызылкиядан 9, Баткен районунан 4, Кадамжайдан 8 учур жана Лейлек районунан 6 учур катталган. Бүгүнкү күндө мына ошентип область боюнча 7-сү дарыланууда. Сол Илецктен келген жана табылган 104 учуруден катталган. Ошонун бүгүнкү күндө госпитализацияда ошо кайрадан обсервация шартында улантылып атат. Ошол эле айта кетүүчү нерсе, жанакындай ал жерде бир аз нааразычылыктар болуп, бир аз тартип бузуулар болгон. Себеби дагы мынакей ошол жакшынакай биздин саламаттык сактоо министрлигинин альтернативасы менен, алгоритмдер менен деген ал жерден алып чыгарылды эле. Бирок жанакындай бир аз тартипке көнбөгөндүк болгон. Мына ошонун учурунан эми мына бүгүн ошо жугузалуу коркунучу бар эле ал жерде. Мына бүгүнкү күнү ошону эске алып, дагы эле мына барган жерлеринден да булардын тыкыр көзөмөлгө алып, мына үстүнөн азыр медициналык кароо турат. Кайрадан дагы анализ алынат, текшерүүлөр улантып жаткан учурубуз. Санкт-Петербургдан келген 15 учуру табылган. Булардын баары азыр госпитализация болуп, ошол жерде дарылануу процесси уланып жатат. Мындан тышкары обсервациялар боюнча айта кетейин дедим эле бир аз. Бүгүнкү күндө ошо обсервацияда турган адамдардын санын жана айтып кеттим мен. 1902 киши бүгүн обсервацияда болуп атат. Ошону айта кетсек, Бишкек шаарында мына 502 адам ошо обсервацияда бүгүн домашний карантинде наблюдение болуп атат. Ош шаарында 508, Ош областында 104, Жалал Абад областында 73 обсервацияда, Нарын областында 157, Чүй областында 270, Ысык Көл областында 146 адам обсервациялык талаптарда, Баткен областында 51, Талас областында 91, мына 1902 киши бүгүн обсерваторда туруп атат. Ошонун ичинен анализдери тастыкталгандары 1313 болду. Чыгып кеткендери 929, дарыланууда 370. Жалпы контактта болгон жарандардын саны 6435 болуп, бүгүнкү күндө мына ушундай статистикалык маалыматтар бар. Рахмат. Эми мүмкүн болсо расмий тилде. Дагы бир статистикалык бир информацияда берип коеюн. Ушу обсервация боюнча жалпы обсервацияга жаткызылып, ошол көзөмөлдөн өткөндөрдүн саны бүгүнкү күнү 11697 адам болду. Ушул 19 марттан 20 майга чейинкиси. Жалпы обсервациядан чыгып, үй карантиндеринде болуп чыккан адамдардын саны 8329 адам болуп, мына ушунча адамдарга биз обсервацияга алып, тыкыр текшерүүдөн өткөздүрүп, мына анан үй карантинине өтүп, ошончо бир нече этаптан турган эпидемияга каршы иш-чараларды жүргүзүп, мына ошондой чоң аракеттерди жүргүзүп, мына эпидемиялык абалды бир аз тизгиндеп, ооздуктап турган убактыбыз. Уважаемые соотечественники, статистическая информация на 21 мая 2020 года. За сутки из стационаров выписано 19 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом, из которых в Бишкеке выписано 8, в Волжской области 5, в Джалабадской области 4, в Баткенской области 2 пациентов с отрицательными результатами лабораторных тестов. Всего за время выписано с выздоровлением по стране 929 пациентов.
Вот. На 21 мая за прошедшие сутки зарегистрировано 43 новых подтвержденных случая. За сутки было проведено порядка 1894 лабораторных теста, в результате которых мы выявили еще 43 новых случая. В Бишкеке 22, в Чуйской области 1 случай, в Нарынской области 8, в Волжской области 4 случая, в городе Ош 5 случаев, в Баткенской области 2 случая. И из числа прибывших из Санкт-Петербурга у нас выявлен 1 случай. Здесь продолжается регистрация групповых таких взаимосвязанных случаев. Из этих 43 случаев это мы выявили среди водителей-дальнобойщиков, это 6 случаев. При переходе через государственную границу мы забираем анализы у них, ПЦР-анализы, и в ходе которых 6 водителей-дальнобойщиков оказались с наличием вируса коронавирусной инфекции. 12 случаев связано это прибывшие из Российской Федерации, в том числе среди лиц, которые сопровождают груз 200, то есть перевозят умерших. Еще в Нарынской области групповая регистрация, это среди сотрудников госрегистра, 6 сотрудников на сегодня было выявлено и были госпитализированы на лечение, это в городе Нарын. 2 сотрудника МВД. И еще один момент здесь. Национальный центр онкологии и гематологии в городе Бишкек. Там произошел занос вируса в отделение. 120 человек были обследованы. И мы выявили на сегодня там 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это 1 врач, 2 медсестры, 3 ухаживающих мамаши и 8 детей, которые находились на лечении. Источник инфекции предварительно он установлен. Организован весь комплекс противоэпидемических мероприятий. Развернут обсерватор, развернуто отделение для лечения этих детей с положительными результатами, потому что дети получают специализированное лечение, и переводить их в другой стационар на сегодня не предоставляется возможным. Выявленные случаи среди наши медработники будут переведены на лечение в инфекционный стационар, а в отделении будет продолжаться медицинское наблюдение и специализированное лечение. Все мероприятия проведены по приказу Министерства здравоохранения. Эта ситуация будет находиться под очень таким контролем. Таким образом, всего зарегистрированных случаев 1313 на сегодня по республике. В Джалабадской области 154, в Волжской области 201, в городе Ош 129, в Чуйской области 106, в Бишкеке 342 случая, в Баткенской области 27, в Нарынской области 221 случай, в Высокойской области 14. Я уже говорил, что среди прибывших из Соль-Илецка 104 случая, и из города Санкт-Петербург наши курсанты 15 случаев среди них было выявлено. На сегодня в стационарах 370 пациентов, в тяжелом состоянии 12, 5 находятся в отделениях реанимации. Средней тяжести 51 случай, в удовлетворительном состоянии 307, выписано 929, умерло 14. Сегодня под медицинским наблюдением в домашних карантинах находится 6435 контактировавших с подтвержденными случаями люди. За ними медицинское наблюдение продолжается. На обсервации по Кыргызстану находится
1902 человека. Это вот такая информация на сегодня. Вот, Илюшевич, давайте тогда перейдем к вопросам. И первый вопрос. Всех ли людей, умерших с лабораторно подтвержденным наличием вируса COVID-19, записывают как умершего от коронавируса? У нас было зарегистрировано 14 случаев, и мы их как берем за основной фактор, но как COVID-19, соответственно, принимаем все меры защиты, и в соответствии с инструкцией Министерства здравоохранения проходит дальше процесс захоронения. Как ставится диагноз, что человек умер от вируса COVID-19? Делается ли обязательное посмертное тестирование человека, умершего с симптомами коронавируса? Да, все случаи, когда идет подозрение на коронавирусную инфекцию, если все клинические проявления это болезни и наступает смерть от осложнений, то у нас практически вот здесь были моменты, мы делаем и посмертное тестирование, когда в тяжелом состоянии поступает в реанимацию, если есть признаки тяжелой пневмонии, есть другие признаки, даже если в случае смерти мы берем посмертное тестирование, проводим, потому что так по инструкции положено, проводится вскрытие, и, соответственно, материал поступает в лабораторию, и мы их проверяем обязательно. Жители недалеко от общежития, где планируется организовать обсервацию, опасаются заражений. Район 61-й школы. Когда там будет обсерватор, и если много людей и детей гуляют там, то есть ли риски? Здесь в связи с тем, что прибывает большое количество наших соотечественников из-за границы, действительно мы изучаем все эти варианты, где можно их принять, расположить, установить медицинское наблюдение, то в данном случае, возможно, там общежитие, которое можно было бы использовать для приема наших сограждан. Вот, и там будут обсервационные условия, которые предупреждают всякий риск для людей, которые живут поблизости, потому что они будут в закрытых помещениях, в изолированных помещениях, будут расположены по одному или по два в одной комнате, в палате, и возможности тоже выйти и входить в контакты с населением, у них такой возможности нет, потому что это обсерватор, он охраняется и под круглосуточной охраной, так что там можно не беспокоиться особо. Спасибо. Почему случаи, выявленные среди зараженных, прибывших из Солилецка и Санкт-Петербурга, отображаются в статистике отдельно, а не в числе определенного региона? Это в силу статистической обработки, в силу того, что нам нужно будет это все уложить, немножко время было для того, чтобы мы правильно посадили цифры, поэтому сегодня мы пока вот так рассматриваем, и сейчас уже, когда они будут уже по месту жительства отправлены, и там продолжается тоже за ними наблюдение в связи с движениями, передвижениями этих лиц, мы пока вот отдельно эти цифры расположили, чтобы было более понятно, что происходит в развитии эпид-ситуации, потому что прибывшие – это отдельная категория лиц, которые в самом начале мы должны были учитывать отдельно для того, чтобы распланировать объем противоэпидемических мероприятий. И, соответственно, вот пока такой вариант есть, но постепенно это будет уже в таком ракурсе рассматриваться. Спасибо. Жана компенсация боюнча да бир нече сурообуз бар эле.
өкмөт медициналык кызматкерлерге компенсация төлөп берүү үчүн 50 миллион сом бөлгөн. Эгерде медицина кызматкери коронавирусун жуктуруп алса, ага 200 миң сом компенсация төлөнүп берилет. Мындан улам 50 миллион сомду эсептей келгенде, ал дээрлик 245 алуучуга гана жетет. Бирок бүгүнкү күнгө алып караганда медициналык кызматкерлердин арасында дээрлик 270 киши коронавирусту жуктуруп алганы маалым. Мындан улам мындай суроо келип чыгып атат: канча кызматкерге учурда акчалай компенсация берилди? Бүгүнкү күнү эпид процесс уланып жаткан кези, бүгүнкү күнү дагы ошол медицина кызматкерлери ошол коронавирусту жугузуп алып аткан учурларын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ошон үчүн бул маселе боюнча Саламаттык сактоо министрлигинде деген атайын чоң комиссия түзүлгөн. Ар бир сиз айтып аткан 270 учурун тең тыгыз талдап чыгат. Ал жерде профсоюздан да бар, биздин мамлекеттик экотехнический инспекциядан да кызматкерлер кошулган, коомчулуктан да кошулган. Бүт ошо чоң комиссия иш алып барып атат. Бүгүнкү күндө материалдардын баарын карап чыгып, бул берилген акча эч жака коротулбайт, ошол жерде туруп атат. Эгерде жетпей кала турган болсо, аны деле кайра кайрылып өкмөт буга бул маселени оң жагына чечип коет деп мен айта алам. Дагы бир ушул эле маселе боюнча тактоочу суроо: комиссиянын иши боюнча алар кимге компенсация берилип же берилбей турушун кантип аныкташат? Ал жерде ошол бардык шарттарын карап чыгышат. Ал жанакындай өзүнүн профессионалдык кызматына байланыштуу болуп калып атабы же башка шартта да кандай жугузуп алган учурлар бар. Мына ошонун баарын ал талдап чыгыш керек. Бүт талдап чыгылып атат. Бүт документтер, эпидемиологиялык иликтөөлөрдүн жыйынтыктарын баарын алышат. Ал жерде справкалар, лабораториялык тастыктоолорду бар жоон ошол карап чыгып туруп, жанакындай ар кандай мүчөлүштүктөр кетип албасын деп ушул комиссия өтө тыкыр ишин алып барып аткан учур бүгүн. Сиз буга чейин айтып кеттиңиз, бул 50 миллион сом азырынча эч жака коротулган жок деп. Демек бул каражат башка беренелерге сарпталбайт. Бул атайын бөлүнгөн акча болгондон бул эч жака сарпталбайт. Мына бул жерден мурда каза болуп калган биздин коллегабызга да ошо 1 миллион акча каражаты которулуп берилди. Комиссия ошол кезде иштеп чыгып, ошол туура тап, ошол 1 миллион акчаны ошо которуп берип, бүгүнкү күнү бул компенсация маселеси чечиле баштаган. Калганы болсо, мына бүгүн комиссиянын жыйынтыктары менен ошонун баары чечилет. Рахмат. Нурболот Төлөшевич, и последний вопрос. Вы сказали, что 6 сотрудников госрегистра заражены в Нарыне. Уточните, пожалуйста, так их часто путают, это сотрудники кадастра или государственной регистрационной службы? Это служба госрегистра. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. Вас проинформировал заместитель министра здравоохранения Усенбаев Нурболот Төлөшевич. Прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алато-24, Пирамида, 5 канал, через областные медиа-центры, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз Өкмөтү, Социальное правительство и МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.